суюктугүңүздүн суусуна аспирин таблеткасынын жарымын салып коюңуз. Аспирин сууну бат бузулушунан сактап, гүлүңүздү узакка чейин турушуна жардам берет. Балаңызга калемди туура кармап үйрөтүүнү каалайсызбы? Эң жөнөкөй. Болгону канцелярдык резинаны байлап койсоңуз болот. Аны сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып байлаңыз. Кийимиңизге май тактары чачырадыбы? Анда батынан ага аш тузун чачуу керек. Аш тузу майдын көп бөлүгүн өзүнө тартып алат да, кийин жууганда жеңил болот. Тырмагыңызга койгон лакты суюлтуу үчүн ошол эле тазалоочу лактын суюктугун бир аз кошсоңуз калыбына келет. Кастрюлеңиздин түбүндөгү кара май дактарын тазалоо үчүн ашканадагы аш тузунан 1-2 кашык кошуп 10-15 минутта кайнатсаңыз таптаза болуп калат. Колуңуздагы кызылча ширесин кетирүү үчүн лимонду колдонуңуз. Самынга караганда лимон ширеси кызыл түстүү жана тактарды бат тазалайт. Жумуртканы сууга бышырып жатканда жарылып кеттиби? Анда ар дайым сууга бышырар алдын бир аз туз кошуп койсоңуз жумурткаңыз жарылбай пышат. Нанды кесип жатканда бычагыңызды ысык сууга бир малып алыңыз. Нан талкаланбай кесилет. Бутуңузду чиркей чагып дүүлүгүп сезгенүү болуп жатса, анда картошканы колдонуңуз. Кичинекей картошканы алып, аны жууп, тазалап, экиге бөлүп, чакан жерге бинт менен байлап коюңуз. Картошка дүүлүгүнү азайтып, жаратты калыбына келтиргенге жардам берет. Кол саат менен күн чыгыш тарапты кантип аныктаса болот? Ал үчүн сиз кол саатыңыздагы саатты аныктаган жебесин күн тарапка коюп, андан кийин бурчтары сүрөттөгүдөй кылып экиге бөлсөңүз, ошол бөлүнгөн сызык күн чыгышты аныктайт. Эгерде видео силерге жакса, лайк баскыла достор. Жазылганды да унутпагыла. А мен силерге жакшы маанай каалап, кийинки кызыктуу видеолорубузда жолукканча аман туругула.